Урматтуу кыргыз элим, мына ушинтип 2023-жылдын да аягына келип отурабыз. Бул жыл да биз үчүн ар түрдүү сыноолорго жана кызыктарга, жаңы билим, тажрыйбаларга толуу бир жыл болду. Ушул жылы да биз тайманбастан, майтарылбастан, тоскоолдуктарга карабастан максаттарыбызга карай кадамдарды таштоону уланттык. Биз элге берген убадабыздан, алдыга койгон максаттарыбыздан, адамгерчиликтен жана жеке принциптерибизден кайткан жокпуз. Биз бул жылы элдин кызыкчылыгын чагылдырган атайын репортаждарды, контрабандисттерди, коррупционерлерди, ууруларды ашкерелеген бир катар иликтөөлөрдү жасаганга жетише алдык. Жасаган иликтөөлөрүбүз, репортаждарыбыз, дээрлик бардык эле чыгарылыштарыбыз коомдо талкуу жаратып турду. Өзүңүздөр күбө болгондой иликтөөлөрүбүз кээ бир жогорку кызматтагы адамдардын тамырына басып, суракка чакырууга ниетин билдиришти. Өзүмдүн жана командамдын атынан сиздерди кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер коштосун. Кыргызстан эркин, демократиялуу, көз карандысыз, өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктаарына үмүт артабыз. Өлкөбүздө биримдик, ынтымак, тынчтык болсун. Илимдүү, билимдүү, ишинин майын чыгарган жаш адистер ар тармакта арта берсин. Чет жерлерде билим алып, тажрыйба топтоп жүргөн жаштарга кайрылат элем. Мекениңер силерге муктаж. Келгиле, биз жемкорлорсуз, ууру, контрабандисттерсиз, таза коом, өнүккөн өлкө куралуу демекчимин. Ал эми айтайт десе жана Темиров Лайв каналдары мындан кийин да элге берилген бойдон кала бермекчи. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Эркиндик үчүн биз менен бирге күрөшүүгө чакырабыз.